بسم الله الرحمن الرحيم. Аялы менен пикир келишпестик болгон учурда аялын дайыма үйүңөн кет деп коркуткан күйөөлөрүнө насаатыңызды берип койсоңуз. Бул нерсе урушкан кезде көп болот. Жөнөкөй мезгилде үйдөн чыгууну кой. Аял керек болсо талак алган болсо да, ага үйдөн чыгууну Аллах арам кылган экенин эске алып, сиз бул акыбалга кандай насаат берер элеңиз? Андай эркектерге берер насаатым, эркек болушсун. Ушул атка татыктуу болушсун. Өздөрүн контролдошуп, ачуулук калдырышпасын. Бир киши пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям келип мага насаат кылыңыз дегенде, пайгамбар ачууланба дейт. Ал киши суранычын бир нече жолу кайталаганда, ошол эле ачууланба деген жооп тугат. Анан күйөөсү аялын ата-энесинин үйүнө кубалап жиберүүсү жубайлардын ортосунда болгон келишпестиктерди чечип койбойт. Андай кылуу проблеманы гана күчөтөт. Тескерисинче күйөөсү аялына сүйүү жана каталарын кечирүү менен мамиле кылуусу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: мусулман эркек мусулман аялды жек көрбөсүн. Эгер аялынын бир мүнөзү жакпаса, башка жакшы жактары менен ыраазы боло алат. Эркек чыныгы эркек атка татыктуу болуусу керек. Ким болуп келген жакшылыктын баарын бир ката кетирер замат унутуп калат. Ким болуп келген жакшылыктын баарын бир ката кетирер замат унутуп калат. Аял киши ошентет. Сен аял кишинин деңгээлине түшүүнү каалайсыңбы? Андан бир эле ката байкасаң, сенден эч жакшылык көргөн эмесмин деп айткан аялдарга окшошууну каалайсыңбы? Ошондуктан бир туугандарыбызга насаат кыларыбыз: эгер силер менен жубайларыңардын арасында кандайдыр бир пикир келишпестиктер, түшүнбөстүктөр чыкса, сабырдуу жана чыдамдуу болгула. Аялга анын табиятына ылайык мамиле кылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осият кылып айткан: чындыгында аял кабыргадан жаралган. Ал эми кабырганын эң кыйшык жери үстү жагы. Эгер аны түздөйм десең, сындырасың. Эгер рахат алам десең, ийрилигине карабай рахат аласың. Мына пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям осияты ушу. Мен толук ишенем, эгер эркек үй бүлөсү менен болгон мамиледе Аллах Таалага жана пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям моюн сунса, Аллах Тааланын жүрөгүндөгү жек көрүү жана душманчылыкты сүйүү жана камкордукка айлантып коет. Аллах Таала айтат: жакшылык менен жамандык эч качан тең болбойт. Сага орой тийгендерге сылык мамиле менен жооп бер. Ошондо сени менен анын араңарда душманчылык бар киши боорукер, дос сымал болуп калат. Жүрөктөр Аллах Тааланын колунда. Жамандыкты жакшылык менен кайтар. Ошондо акыбалдар өзгөрөт.